Саламатсыздарбы? Мен мындан ары дүйнөдөгү орчундуу окуялар жөнүндө өзүмдүн YouTube каналымда айтып берип турмакчымын. Бүгүн болсо Армения Азербайжан алакалары эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу маселелер, анын ичинде Зангезур коридору жөнүндө айтып берем. 10 июлда Абу Дабиде Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен Азербайжандын президенти Илхам Алиев көзмө-көз жеке жолугушуу өткөрдү. Бул жолугушуу тарыхый жолугушуу деп бааланып атат. Анткени бул Абу Дабидеги жолугушуу экөөнүн жекеме-жеке ортомчусуз биринчи жолугушуусу. Буга чейинки жолугушууларда кайсы бир мамлекеттин ортомчулугунун алкагында жолугушкан же болбосо эл аралык саммиттердин, регионалдык саммиттердин, форумдардын алкагында экөө жолугушуп келген болчу. Ал эми бул жолку жолугушуу ортомчусуз экөө гана жолуккан, Азербайжан менен Армения гана жолуккан жолугушуу болду. Бул жолугушуу жалпысынан 5 саатка созулгандыгы айтылды. Анда эки өлкөнүн президенттери, лидерлери жекеме-жеке жолугушкан, андан тышкары кеңири форматтагы сүйлөшүүлөр дагы өткөн. Анда болгон сүйлөшүүлөр боюнча эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери окшошураак маалыматтарды таратты. Негизинен эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу бардык маселелер талкууланган экен. Анын ичинде чек ара маселелери, делимитация, демаркация маселелери, эки өлкөнүн ортосундагы коммуникацияларды жандандыруу боюнча маселелер, анан албетте Зангезур коридору боюнча дагы маселе. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосунда тынчтык келишимин түзүү боюнча дагы документ бар. Ошол боюнча дагы сүйлөшүүлөр болгон экен. Документ негизи буга чейин эле даярдалган, февраль-март айларында. Бирок ага кол коюла элек. Качан кол коюлаары дагы белгисиз. Бул жолугушууда эч кандай бир келишимдерге кол коюлган эмес, макулдашууларга кол коюлган эмес. Бирок ошентсе дагы эки өлкөнүн лидерлери ушул маселелер боюнча ачык сүйлөшөлү, чечели деген аракеттеринин өзүн алдыга жылуу чоң бир кадам катары эксперттер баалашып атат. Өзүңүздөр билесиздер, Армения менен Азербайжан 30 жыл аралыгында согуштук абалда болуп келди. Биринчи Карабак согушун билесиздер, 1992-94 жылдары болгон кагылыштарда Азербайжан тоолуу Карабакты армяндарга алдырып жиберген. Ал жерди ээлеп алган армяндар тоолуу Карабак республикасын түзүп алышкан. Ал эми экинчи Карабак согушунда болсо, бул 2020 жылдардагы согуштарда, 44 күндүк согушта Азербайжан тоолуу Карабактын бир канча жерлерин басып алган. Ал эми 2023 жылга чейинки процесстерде Азербайжан тоолуу Карабакты толугу менен өзүнө каратып алды. Тоолуу Карабак маселеси бир жансыл болуп чечилгендей болду. Анткени Армения бүгүнкү күндө тоолуу Карабак боюнча эч кандай Арменияга мындай бир дооматы жок, доомат койбой калды. Бирок ошентсе дагы эки өлкөнүн, Армения менен Азербайжандын ортосунда башка чечилбей жаткан маселелер бар. Бул жогоруда айткандай чек ара маселелери жана башка. Эки өлкө бүгүнкү күндө бир топ маселелерди чечип алдыга жылып атканы менен тынчтык келишимине кол коюла элек. Анын дагы бир канча себептери бар. Тынчтык келишими негизинен пункттары буга чейин макулдашылып дээрлик даяр болуп калган, бирок кол коюла элек. Бул жерде Азербайжандын коюп аткан бир топ талаптары бар. Ал 1994 жылдагы биринчи Карабак согушунан кийин АКШ, Орусия, Франциянын төрагалыктары алдында эки укуунун Минск тобу деген жайгашкан. Бул ошо согуштан кийинки жагдайды көз салуу үчүн. Азербайжан ошол толугу менен жоюлушу керек деген талапты коюп келатат. Андан кийин экинчи Карабак согушунан кийин Армения тарапка Евробиримдиктин дагы байкоочулары жайгашкан. Азербайжан мына ушул дагы жоюлушу керек дегенди талап кылып келе жатат. Мындан тышкары дагы бир талабы бар Армениянын негизинен, Азербайжандын негизинен. Бул Зангезур деген коридорду тоскоолдуксуз Азербайжан жарандары ары бери өтүү үчүн даярдап берүү боюнча талабы бар. Ошондой эле Армения өзүнүн конституциясын өзгөртүшү керек деген дагы талапты коюп келатат.
Азербайжан. Bunun дагы чоң себептери бар. Анткени Армениянын конституциясында тоолуу Карабак боюнча дагы тоолуу Карабакка байланыштуу бир шилтемелер, сөздөр, преамбулалар кирип калган. Азербайжан толугу менен алардан дагы кутулууну, тазалоону ылайык көрүп атат. Анткени бул жерде Армения менен бүгүн келишимдерге жеткени менен эртеңки күнү Арменияда кокус бийлик алмашып кетсе, же болбосо оппозиция бийликке кирип калса, алар Пашинян кол койгон келишимдерди жокко чыгарабыз деген бир аракеттер болсо, кайра эле Армения менен Азербайжандын ортосунда бир чыңалган абал болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан Азербайжан мүмкүн болушунча баардыгын тазалаганга аракет кылып атат. Бирок конституцияны өзгөртүү маселеси бул оңой олтоо маселе эмес. Ал референдум менен чечиле турган нерсе. Армения негизинен Азербайжандын конституцияга коюп аткан дооматтар боюнча негизинен жалпысынан мындай макул дегендей болуп келатат. Бирок конституцияны өзгөртүү бул оңой нерсе эмес. Балким 2026-жылы Арменияда шайлоо өтөт. Ошол шайлоонун алкагында референдум болуп, конституцияга бир өзгөртүүлөр дагы кирип калышы мүмкүн. Эгер Азербайжан ошол конституцияга коюп келаткан дооматтарын дагы толук жоюп, анан тынчтык келишимине барам десе, анда тынчтык келишими дагы 1-2 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Анан жогоруда биз айтып кеттик Зангезур коридору боюнча. Зангезур коридору бул Армения менен Ирандын чек-арасынан өтүшү керек. 40 километрге созулган коридор болот. Буну Азербайжан ушул коридорду ачып берүүнү дагы талап кылып жатат. Анткени 2020-жылдагы урушта, 44 күндүк урушта Азербайжан менен Армения Орусиянын ортомчулугу менен кол койгон. Анда бир пункт катары ошол Азербайжандын ички Армениянын ар жагында калып кеткен эксклавы бар. Ошол менен түз байланыш түзүүгө байланышкан дагы маселелер каралган. Азербайжан ошону толук ишке ашыруу үчүн коридор сурап атат. Бирок Армения коридор берүүгө караманча каршы. Бирок азыр ар кандай форматтар талкууланып атат. Коридор бул Азербайжанды Армениянын ар жагында калып кеткен, Армениянын ар жагындагы Нахчыван деген эксклавы менен түз байланыштырмак. Бул Азербайжан үчүн өтө маанилүү маселе. Бул мамлекеттин бүтүндүгүнө байланышкан маселе. Ошону менен катар мунун экономикалык, геосаясий, геоэкономикалык жана башка дагы стратегиялык дагы орду бар маселе болуп турат бүгүнкү күндө. Бул коридорго байланыштуу дагы бир канча көз караштар бар. Мисалы Азербайжан бул коридорду берүүнү талап кылып атат. Аны менен катар ал коридордон ушу Нахчыван менен Азербайжан жарандары каттаган кезде, Нахчыванга каттаган кезде эч кандай чек ара текшерүүсү жана бажы текшерүүсү болбошу керек деген талапты коюп атат. Армения ал талапты аткара турган болсо, бул өзүнүн мамлекеттик бүтүндүгүнө, мамлекеттик суверенитетине коркунуч жарата турган маселе экендигин айтып келатат. Ошондуктан бул жер абдан орчундуу маселе болуп турат. Дагы бир вариант катары ошол коридорду бир үчүнчү тараптар көзөмөлдөсүн деген дагы варианттар болгон. Анда Азербайжан менен Азербайжандын жарандарынын ары бери өтүүсүн Армян тарап көзөмөлдөбөй калмак. Бирок ошол жер, коридор Арменияга таандык болуп кала бермек. Ортомчу мамлекет катары буга чейин Орусия каралып келген. Балким Орусиянын ФСБсы ошол жерди көзөмөлдөйт деп айтылып келген. Азыр бул вариант акыркы кезде каралбай калды. Орусияны билесиздер, теги 90-жылдардан бери эле Армения менен Азербайжандын ортосунда бир топ ортомчулук кылып келген мамлекет. Түштүк Кавказда Орусиянын дагы өзүнүн кызыкчылыктары бар мамлекет, өзүнүн таасири бар мамлекет. Бирок акыркы жарым жылда Азербайжан менен Орусиянын ортосунда мамиле бир топ сууп кетти. Бул былтыр кышында Орусия Украинанын дрону деген ой менен Азербайжандын самолетун, учагын атып алган. Андан бир канча киши каза болгон. Азербайжан тарап ошол боюнча Орусияга доомот коюп келатат. Компенсация маселеси бар бул жерде, жана күнөөлүүлөрдү жазага тартуу маселеси бар. Бирок Орусияга мындай тиешелүү Азербайжан каалагандай жоопту бере элек. Ошондон улам бир аз сууп кеткен. Анан акыркы бир айда дагы Орусияда
Азербайжандын Екатеринбургда Азербайжандын жарандары текшерилип, андан рейд болуп, күч түзүмдөрүнүн андан 2 Азербайжандын улутундагы 2 адам каза болуп калып, бул дагы бир топ 2 тараптуу алаканы чыңдап, суутуп, чыңалууга жеткирди. Экинчи жагынан болсо, Армения дагы акыркы 3-4 жылдан бери Орусияга нааразылыгын билдирип, анын ичинде Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна байланыштуу дагы өзүнүн нааразылыктарын айтып, Орусия менен ЖКК менен мамилелерин кайра карап чыгып аткан мезгил. Ушул өңүттөн алганда дагы бул 2 мамлекеттин Орусиясыз өздөрүнчө жолугушканына дагы эксперттер дагы көңүл буруп атышат. Бирок Зангезур коридорун ачып берүүгө Армения дагы мындай макул болгонсуп келатат, бирок жанагы сыяктуу бир топ шарттарга келгенде кандай болот деген маселе азыр ачык туруп атат. Акыркы 1-2 жумадан бери дагы бир маалыматтар чыгып атат. Бул ошол Зангезур коридорун балким америкалык жеке компания көзөмөлдөшү мүмкүн деген маалыматтар болуп атат. Азыр сүйлөшүүлөр болуп атат деген дагы сөздөр бар, бирок Армения менен Азербайжан бул маалыматты мындай ырастай элек. Зангезур коридору Азербайжан үчүн дагы кандай мааниси бар? Бул Азербайжанды автономдук аймагы болгон Нахчыван менен байланыштырат. Ал эми Нахчыван болсо Түркия менен чек аймак, чек район. Эгер кургактан Азербайжан Нахчыванга коридор ала турган болсо, бул анын Түркия менен дагы түз байланышына, кургактан түз байланышына жол ачылат. Азербайжан үчүн мына ушул сыяктуу мындай приоритеттүү маселе болуп турат. Анан албетте экинчи жагынан сөзсүз бул эгемендигин бекемдөө, көз карандысыздыгын бекемдөө жана мамлекеттин бүтүндүгүн бекемдөө деген маселе. Азыр азербайжандыктар Нахчыванга барабыз десе, сөзсүз аба мейкиндиги менен барат, учак менен барат, же болбосо Иран аркылуу барат. Бул коридор маселесинин геосаясий, геоэкономикалык дагы мааниси өтө чоң болуп турат. Анткени бул коридор эгер ачылып кала турган болсо, Түркия Борбор Азиядагы башка түрк мамлекеттери менен кургактан түз байланышы болуп калмак. Бул Түркия үчүн дагы ошон үчүн абдан маанилүү болуп атат. Түркия Зангезур коридорун ачууга абдан кызыктар. Анткени Кытайдын товарлары, мисалы Борбор Азия мамлекеттерине кирип, андан кийин Каспийге барып, Каспийден андан ары Азербайжан аркылуу Түркияга кургактан жетип, Түркиядан андан ары Европа мамлекеттерине чыгууга дагы жол ачылмак. Бул анын ичинде Кыргызстан үчүн дагы пайдалуу коридор болмок. Бул коридорду балким келечекте Кыргызстан дагы өзүнүн экономикалык багыт үчүн пайдаланышы дагы толук мүмкүн. Анан саясий жагынан алганда бул түрк мамлекеттерин бириктирген, түрк мамлекети Борбор Азиядагы түрк мамлекеттерин Түркия менен бириктирген дагы жол болуп калышы мүмкүн. Жогоруда да айтып кеттик, биз Иран буга каршы болуп келатат деп, анткени Иран бул жерде Түркиянын таасири, Түркиянын таасири артып кетет, күчөп кетет деген дагы бир өзүнүн чочулоосу бар. Кыскасы, Зангезур коридору өтө маанилүү жерде жайгашкан. Бул батыш менен чыгыштын соода түйүнүнө дагы таасир этиши мүмкүн жана түштүк Кавказдагы күчтөрдүн, мамлекеттердин дагы мындай тең салмагына дагы таасир этиши мүмкүн болгон нерсе. Бул Зангезур коридору Армениянын өзүнө эмне пайда берет деген дагы маселеге келе турган болсок, бул Арменияны дагы бир тупик абалдан, тоңгуюк абалдан чыгара турган коридор болушу мүмкүн. Армениянын өкмөтү мына ушуга дагы кызыктар болуп атат. Эгер бул коридор иштеп калса, Армения дагы башка мамлекеттер менен соода экономикалык кызматташтыгына оң таасир этиши мүмкүн. Менин каналыма катталыңыздар жана бул видеону башкалар менен дагы бөлүшүп кетсеңиздер, мен абдан ыраазы болуп рахматымды айтам. Саламатта калыңыздар.